мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, Жаныбек, мынау ырт чыгарыпсың. Азамат угуп калса, көттүк Оса сен жашап аткан эжеңин үйүнө өрттөп берет. Өзүң зорго курсаң, тойбой жүрөсүң. Энеңи көрсөтпөй болсун. Мени менен дагы Азамат менен да азылдашпагын. Сага окшогондор көтүнө менен тыктырып жүрөбүз. 10 адамды алып келип сени видео кылып чыгарып берем. Колуман келет, туктуңбу? Сен онда жүргүн. Азаматтын бир баласына айтайын эле, эртеге барып азылдашпагын Азамат менен. Аравандын элдеринен Садыр Жапаровго арызыры. Оштон чыгып жол тарттым араванга, араванга. Семен завод көрүндү мен барганда. Ушул завод кимдики, кимге караштуу? Кимге караштуу? Арапбаев Азамат деп айтыштың. Арапбаев Азамат, директору Данияр деп айтышты. Жууп койсо кийими Аравандын элдери, бул заводдун зыяны катып калат кирлери. Жаңы келген Садырга жабышыптыр бул дагы, сизге айтат Аравандын элдери. Оштон чыгып жол тарттым караванга, арызданып чыгышты биз барганда. Жолдорубуз бузулду жамак төшөктөй, жыртык төшөктөй. Бензин семен ташытып өлтүрдү жолду. Benzin semen taşıtıp taciklerge benzin taşıp öldürdü joldu. Pandemiya uçurda Azamattın ası çok, elge jardan bergenge bul baykuşta akça çok. Azamatka tengelçü, oş tarafta pende çok. Sizge aytat nokat batken elderi. Sadır aka jol tartın aravanga. Bul zavodun paydası жоқ Kırgızstanга. Kaçan barsan özbekler tolu alışkan. Görse satat Turbayvı Andijanga. Görse satat Turbayvı Andijanga. Eğer cevap verseniz, Aravanga gelseniz, prezidentlik şayloodu bir çeçimge gelemiz. Başkalardı karavay, sizdi şaylap beremiz. Sizdi şaylap beremiz. Aravandın elderi. Assalamu alaikum. Mikrofon. Mına şuncha yer çoğulup, Kızılkaya eli çoğulup, şunday yer almıştığımız degen niyette turuşat. Bu nerse 5 oktyabrdan beri çoğulup, şuncha el çoğulup, oşa günden beri toktop oturat. Mına meyirleri zorup kalıtat, başka kalıtat, ar jak karap ketip kalışatat. Biri jaştardın nimeleri, sözleri, köp nерселери жетпей турат. Keçe Batkenge Sadır Nurkhojoyevич kelgende dagı süylөгөн чыкканмын мен. Mikrofonga жетпей, ama mikrofon жеткенде токтоп калды. Ошого биз эмне демекчибиз? Sadır Nurkhojoyevичка элди көрдүк, эл кандай колдогону көрдүк. Сизде элдин ушунчалык талабы күч экен, микрофондор жетпей, ошо жерде туруп калдык. Биз сизди элдик президент деп билебиз бардыгыбыз. Ушу Кызылкая эли, Баткен эли. Эми Камчыбек Ташиевдин ого да бир салам жолдоп койсок, бул кишинин
Өткенде шайлоо күндөрү губернаторлар өтө уят кылып, баягыдай Баткен элиге кичине намызга тийген чоңдор дагы болду, губернаторлор. Ошон үчүн сиздерден кечирим сурайбыз бул нерсе үчүн. Энди мындан кийин ошондой нерсе кайталанбас үчүн бул элдер, жаштар ушундай чогулуп, ушундай бир лозунгдар көтөрүп атат, жаштардан болсун, чыныгы иштеген, чыныгы мындай патриот балдар болсун деген ниет болду бардыгы да. Бул Кызылкиянын келечеги, мурда Союз малда билетиңиздер, шахтер, шахты шаары болгон. Бул өтө чоң, көп улуттуу, көп элден турган шаар болгон бер. Азыркы күндө мына азыр шаар таркап, тыркырап, эч нерсеси калбай калды. Бул 2-3 депутаттын кызыкчылыгы менен көп нерселер жоготуп койдукчу. Ошон үчүн элдин бир немеси болуп атат. Şu yerге çoğulup, bardıq neseni Kızılkiyanın meyrasıga çoğulduruş niyet, maksatlarımız. Bizden özümüzün rıçaklarımız köp koldan oturgan. Oşol neselerde biz koldanbay, hiç kanda erkin, arkanda jaka basıp, bir bunday çoğuluş yok. Hazır mına jaşlar kozga olup, jaşlar uşul nersege bardığı bekem tur otur. Bir yerde 4 ayıl, 5 ayıldın baldары uşul yerge çoğulup meyraga, bugün günde. Bardığı uşul Айтматов Мирлан Мусаевич деген бала бар, жаш кадр. 12 жылдан бeri мэрияда иштеген. Ушул баланын колдоосуну бүт эл талап кылып турат. Шуну мэр кылып алмаштырып беришиңиздерди суранабыз. Бул элдин талабы. Бизде өзүбүздө дагы көп нерселер бар. Бул нерселерди барганда Садыр Нуркожоевич сизге мына элдин атынан салам айтабыз. Бүт жакын күндө сиздин алдыңызга барабыз деген балдар ушул жерде чогулуп турушат. Құда қаласа, насып қылса, жақын күнде сіздің ешігіңізге барады, сіз бізді қабыл аласыз деген үмітті өз бардыңыз. İnşallah. Sadır! Hakikat orlasın. Ушул элдин талабы менен чыктык, эл жаштары көтөрүлүп. Биринчиден ассаламу алейкум. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуу жасап атабыз. Кече күнү Баткенге да барып, 2 сөз, 1 сөздө микрофон жетпей калды. Ушинтип келдик. Эми бүгүн өзгөчө бир кайрылуу жасабын чечип, монтип кайрылуу жасап атабыз. Ушул Кызылкия элинин үнүн угуп, жаштардын демилгесин колдоо берсеңиз, колдоо берүүңүздү суранабыз. Биз да сиз менен эл колдоп Баткенге чейин бардык. Эми буйруса Бишкекке кабыл алсаңыз, Бишкекке барайын деп турабыз. Биздин Кызылкияга ушул бир эле нерсе, бир акыйкаттуулук орнолсо ошол. Өзүбүздүн жаш кадрлар, өзүбүздүн эл, Кызылкия шаарым үчүн, Кызылкия жери, эл үчүн, Кыргызстан үчүн иштейм дегендер келсе, ошолорду колдоп, ошолорду коелу деген ой, ниет, максаттар. Азыр ушул жерде биз Караван совхоз Кызылкия кара козу элдин жаштарынын, Кызылкия шаарынын жаштарынын аттан бардыбыз келип отурабыз. Бизге азыр ушул иштеп турган мэрди бизге алмаштырып бериң, Топчубаев Эрмекти. Себеби ал иштебей койду канча жылдан бери. Бизге иштеген өзү жаштарды Мирлан Айтматов Нурланды ошону шайлап бериңиз бизге. Ассаламу алейкум, бүткүл кыргыз элим. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке биз кайрылып жатканыбыз себеби 4 октябрь, 5 октябрь бүткүл мамлекетибизде иллюстрация болсун, реформа болсун, бийликке жаштар келсин деп чыкты эл. Канчалаган элдер кыйналып ушуга чейин жүрдү. Буга чейин иштегендерди көрүп аттык эмне болду. Бул Баткен облусу бизде эң эле көйгөйлүү облус болуп атат. Бир жагы чегарадан кысым жасалат, бир жагы эл дагы жакшы. Кудайга шүгүр, элибизге рахмат, сиздерге рахмат. Биздин мэрибизди алмаштырып, биз колдоп аткан талапкерди коюп беришиңизди суранабыз. Жаштардын суранычы сизден ошол. Рахмат сиздерге. Daha kim söyledi?
Daha kichkina söylеңіздер, uzunroq qilaylik. Daha bir ek adam. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге кайрылуубуздун себеби ошо Кызылкия шаарынын жаштары бизге адилеттүүлүктү орнотуп беришиңизди суранабыз. Бизде өзүбүздө жаш кандидаттар бар, ошолорду коюп беришиңиздерди суранабыз. Биз азыркы учурда бардык нерсени көрдүк, жеттик да азыр уже мына шаарыбызды бир алдыңкы шаарларга чыгарайлы деп атабыз да, мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Бар жок бардак болуп жатат. Бизде мына мэрлер укпайт, айтса кылбайт. Мусорлар ар жерге ташталган, ошондуктан биз өзүбүздү жаш кадрыбызды коюп, шаарыбызды өнүктүрүү максатыбыз ошо. Бизди шайлаган айтабызды кое беришиңизди өтүнүп суранабыз ошо. Биздин айтарыбыз ошо. Kim oldu bu bet narsanız? Мына мэр Ермек Топчубаев дагы өзү өз колу менен кайсы күндө еді? 6 октябрь күнү, 6 октябрь күнү өз колу менен арыз жазып берген элге. Мен ооруп калып, иштен өз неме менен кетип атам деген немени арызды жазып берген. Мына ошондон бери ушунча күн өттү. 1 ай өттү. Мэрди бир чыгып сүйлөгөн же бир мындай неме кылганы көрбөдүк. Кесек касал болот, башка болот, мындай болот. Бүт эле жардамчылары, төрайымдар, вице-мэрлер чыгып сүйлөп атат. Ошон үчүн бул урматтуу мэрибиздин келип ушу эл ичинде кичине сүйлөп, абирлүү, авторитеттүү кылып кичине чыгарып коелу деген ниетибиз бар. Кудай кааласа ушул ниеттерге жетебиз.